Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Бул жашоодо ар бир адам сыноодон өтөт. Кээде жүрөгүбүз ооруйт, кээде үмүтүбүз үзүлгөндөй сезилет. Дубаларыбыз жоопсуз калгандай, жолубуз жабылып калгандай туюлат. Бирок мусулман адам эч качан үмүтүн жоготпош керек. Аллах Таала Куранда мындай дейт: Аллахтын ырайымы үмүтүңүздү үзбөгүлө. Чындыгында Аллах бардык күнөөлөрдү кечирет. Зумар сүрөсү 53-аят. Бул аят бизге бир нерсени так айтып жатат. Сен канчалык алыс кеткендей сезилсең да, Аллахка жол ар дайым ачык. Кээде адам мен көп ката кетирдим дейт. Менин дубам кабыл болбой жатат дейт. Мен мындан ары оңолбойм деп ойлойт. Бирок бул ойлор шайтан тарабынан келет. Анткени шайтан адамды күнөөгө салгандан кийин аны үмүтсүздүккө түртөт. Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айткан: эгер адам күнөөсүз болсо, Аллах аны күнөө кылган адамдар менен алмаштырмак. Анан алар тооба кылып, Аллах аларды кечирмек. Бул эмнени билдирет? Аллах кемчиликсиз эмес, тооба кылган кулду жакшы көрөт. Эгер сен бүгүн чарчап жатсаң, бул сенин аракет кылып жатканыңдын белгиси. Эгер көз жашың чыгып жатса, бул жүрөгүң тирүү экенин белгиси. Эгер Аллахты эстеп жатсаң, демек Аллах сени унуткан жок. Балким Аллах сен каалаган нерсеңди азыр бербей жаткандыр. Бирок эң туура убакытты билет. Биз шашабыз, Аллах шашпайт. Унутпа, түн канчалык караңгы болсо да, таң сөзсүз атат. Эч качан үмүтүңдү жоготпо. Аллахтын ырайымынан үмүтүңдү эч качан үзбө.